Кошула элекпиз, Алла Азимович. Азырап келип атпайсыңарбы? 2012 жылы кол коюлган июнь айында. Жо, 2012 жылы бул Рио-де-Жанейрода бул институт ачылган да. 12 анан биз азыр ошого демилге көтөрүп атабыз, ушу институтка кошулуу боюнча. Анда 7 жыл эмнеге кеч мындай кошулат деп чечим кабыл алынып атат? 7 жылда эми мындан башка азыркы күндө бул азыркы институт капитализациясы где-то 1 миллиард доллар болду да. Ага чейин булар жаңы өсүп, жаңы өзүнүн эмесине келип баратканда, бу акыркы 2-3 жылда эле капитализация жогору болуп, 32 мамлекет мүчө болду. Анын ичинен 10 мамлекет экономикасы күчтүү мамлекеттер кошулган. Анан ошолордун баягы взностору менен капитализация болуп, 15-жылы толук кандуу иштей баштаган да. Жок, сиз суроого жооп бериңиз. Эмне себептен биз кеч кошулуп атабыз да чечим кабыл алып атабыз? Буга мындан мурун бизде мындай башка фонддор да бар да. Бул климатический инвестиционный фонд, глобальный экологический фонд, зеленый климатический фонд, адаптационный фонд. Ушуларга биз 13 жылдан баштап мүчө боло баштадык. Мунун эмесин жаңы эле институттун күчүнө алынына байланыштуу биз эксперт менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин бизде сунуштаган ушуга мүчө болгонго. Ошон үчүн жаңы эле мүчө болуп калат да. Анда ошо 5 фонд атадыңыз. Бир мисал айткылачы Кыргызстанда. Кайсы фонддун эсебинен кандай ишке аштыңар? Акча алып келдиңер Кыргызстанга. Изменение климата деп атасыңар, зеленый фонд деп атасыңар. Бул климатический инвестиционный фонд бул 1,5 миллион доллар келген. Глобальный келген эмес, аны на разработку алып келген программанычы. Ал бизге жардамга келген жок. Бир ишкана түзүлдүбү, же болбосо жаңы бир жака власть эттиңерби? Алазимович, мен азыр айтып коеюн, Кыргызстанга бөлүнгөн эмес. Анан Кыргызстанда национальный координатору бар. Муну ишке ашырганчы. Бул мамлекеттик жаратылышты коргоо агентствосы болуп саналат. Ошолор аркылуу булар климат боюнча өзгөртүүнү сиз билбейт экенсиз. Биз биринчи вице-премьердин астына секретариат кылып алып кетишкен ал жака. Туура эмес айтып атасыңар. 2 жыл мурда бизнес сунуш менен. Ооба, ал комиссияны биринчи вице-премьер башкарат, секретариаты болсо мамлекет госагентство. Госагентстводон алып кеткен, биз билбейт экенсиңер силер. Кайсы кандай түшүндүрөсүңөр жөн эле. Анда госагентство жооп берип койсунчу, мен азыр